Журналист жана Нил-Сахар долбоорунун автору Рулан Кокулов YouTube баракчасына шаурманын этинин жана лавашынын жасалып жаткан видеосун жарыялады. Видео баттарап элдин талкуусун жаратты. Gerek yok, ben mutfak bölüyorum. Yemeğiyle koy. Yemeğiyle koy. Elge de satmanız. Assalamu alaikum. Qanday sana bekler? Satma. Men atım Nurlan Kokulov bor. Satar berib. Qanday satasiz? Yaxtalmayın abi. Ne otasın abi? Bekzat. Ne ediyorsunuz? Sağ Atım Nurlan Kokulov bor. Ne satar beribsin önünde men. Ne iş otasın abi? Ne etsen? Lavaş çarasına var. Lavaş ушундай условияда чарасына бар. Кыргызстандык 7 жаштагы балага Путиндин портретин белекке беришти. Газпром компаниясынын акционери болгусу келерин айтып, Тула таттуусу сурап, Владимир Путинге кат жазган кыргызстандык 7 жаштагы тургуну Рустам Ташматовго кезектеги белектер тартууланды. Бул тууралуу Орусиянын Бишкек шаарындагы маданият жана илим борборунан билдиришкен. Маалыматка ылайык, Владимир Путиндин өтүнүчү менен аталган борбордон Рустам Ташматовго Кремлден келген Тула токочун Путиндин портретин, анын колтамгасы түшүрүлгөн кружканы тапшырышты. Ошондой эле борбордун жетекчиси Виктор Медведев Рустамга энциклопедия тартуулады. Орусиянын өлкө башчысына кат жазган Рустам Ташматовго буга чейин Тула таттуулары берилген. Булак Назар Ньюс. УКМК Матраимовдон алган батирлерди мамлекетке өткөрүп бермей болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Райым Матраимовдон алынган батирлер мамлекетке өткөрүлүп берилгендигин билдирди. Маалымат кызматы тараткан кабарда алынган батирлердин УКМК кызматкерлерине берүү маселеси каралбай тургандыгы жазылат. Бардык мүлк белгилеген тартипте мамлекеттин менчигине өткөрүлөрү белгиленген. Кыргызстанда президенттик башкаруу болгон учурда өлкөнүн экономикасы эч качан өспөйт, дейт эркен журналист Төлөгөн Сулайманов. Анын айтымында Кыргызстанда 32 премьер-министр алмашканы менен экономика оңолгон жок. Кыргызстанда алтын баштуу сыйкурдуу президент келсе дагы өлкөнүн экономикасын оңдой албайт. Анткени бардык күч система президентте болуп, бирок жеке кызыкчылыкка ооп кетет да анан ал жоопкерчиликти көзгө илбей калат. Бардык жоопкерчиликти президентке таңуулай берсек, анда биз жыл сайын президент алмашууга мажбур болуп калабыз. Эми бул биз үчүн көнүмүш адат болуп калды окшойт. Кыргыздар любой президентти алмаштырып кое алат, деди ал. Булак Назар Ньюс. Казакстандын популярдуу ырчысы Кайрат Нуртастын жубайы Жылдыз Абдукаримова Алам сулуусу 2020 сынагында жеңүүчү деп табылды. Бул тууралуу сынактын расмий сайтында маалымат жарыяланды. Буга чейин Жылдыз Абдукаримова интернет колдонуучуларга кайрылып, 24 күн аралыгында добуш берүүгө катышуусун суранган. Жеңишке ээ болгон ырчынын жубайы сынактан уюштуруучуларга добуш берген күйөрмандарына үй бүлөсүнө ыраазычылыгын билдирген. Айтымында коңшу өлкөлөрдүн жарандары дагы Жылдыз Абдукаримовго добуш беришкен. Алам сулуусу сынагы 2007 жылдан бери өткөрүлүп келет. Алгачкы жолу Болгарияда өткөн. Сынактын негизги шарты кайсы өлкөдөн болбосун 18 жаштан 55 жашка чейинки үй бүлөлүү айымдар катышуусу кажет. Алган сынак быйыл коронавирус илдетинен улам онлайн форматта өттү. Атамекен партиясынын лидери жана Жогорку кеңештин азырынча депутаты Өмүрбек Текебаев административдик соттун чечими күчүндө калтырган Бишкек шаардык сотунун чечимине карата өз пикирин билдирди. Өмүрбек Текебаев сотко өзү катышпагандыгын айтып, мандатты алуу тууралуу чечими саясий деп баалады. Текебаевдин айтымында тергөө иштери боюнча 2 айдын ичинде бардык маселелерди чечүү мүмкүн болсо дагы, сот жарыяны 1,5 жылдан бери жүрүп жатат. Мыйзамдагы мандат номери боюнча эмес, кийинки же кезектеги талапкерге берилет деп жазылгандыгын эсиңиздерге салгым келет. Талапкерлердин тизмесинен чыккан эмесмин, демек кийинки талапкер болдум. Эгерде акты өкүмү чыкса, анда сот БШКнын мандатын кайтарып берүүгө милдеттендирип, андан кийин БШК мандатты бирөөдөн тартып алышы мүмкүн. Бирок андай чечим болгон эмес. Мен эч ким менен соттошпойм, бирок мандатымды тартып алышканга чейин жумушка бара берем, деди ал.